Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмү. Видео сабак. Окутуучу Кушпакова Рахат Шүкүровна. Предмет психология. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эс процесси. Сабактын максаты эс жөнүндө түшүнүк алышат, эске тутуунун физиологиялык негизин билишет, эстин негизги процесстерине мисалдар келтирип ажырата алышат. Бүгүнкү сабакта күтүлүүчү натыйжалар эске тутуу жөнүндө жана анын физиологиясын билсе, эстин процесстерин атай алса жана салыштыра алса. Белгилүү учурда сезилген кабыл алынган заттар, кубулуштар иссиз жоголбойт. Алар тигил же бул деңгээлде эсте калат. Керектүү учурда кайрадан эске түшөт. Эс бардык психикалык процесстерди мүнөздөочү негизги процесс болуу менен адамды личность катары аныктоочу башкы белги. Эгер адам эсинен ажыраса, анда ал личносттук касиеттерин да жоготот, личность болуудан калат. Демек, эс индивиддин өз тажрыйбасын эсте калтыруу, сактоо жана аны керектүү учурда кайрадан эске түшүрүү функциясын аткарган психикалык процесс. Сеченов эс бул психикалык турмуштун негизги шарты, психикалык өнүгүүнүн пайда болуу деп айткан. Эссиз пайда болгон сезүү, кабыл алуу, жаңыдан жаралгандай иссиз жоголуу адамды ар качан жаңы төрөлгөн баланын деңгээлинде кармап турарын билдирген. Эс бардык психикалык өнүгүүнүн негизин түзүүчү кыймылдатуучу күч. Эссиз өткөн тажрыйбанын жардамысыз келечекте боло турган иштин пландаштырууга мүмкүндүк болбойт. Ал адамдын иш аракетинде негизги багыттоочу ролду ойнойт. Адамдын мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жогорку тепкичтиктерге көтөрөт. Атактуу кол башчылардан Македонскийди мисал катары алып көрөлү. Македонский өзүнүн 30 миңге жеткен жоокерлеринин аттарын гана билбестен ар бирин жекече тааныган. Эстин физиологиялык негизи. Эстин физиологиялык негизи али илимде такталган теорияларга ээ боло элек. Бирок бул маселеге байланыштуу ассоциациялык, физиологиялык, химиялык, биохимиялык, молекулалык, нейрондук, физикалык гипотезалар бар. Эстин физиологиялык негизин түшүндүрүүчү алгачкы теориялардын бири ассоциациялык агым болуп эсептелет. Бул агымды илимге Джон Лок киргизген. Бул агымда аң сезимде чагылган, эске бекемделген айрым кубулуштардын, фактылардын, окуялардын ортосундагы байланыштарды түшүнөбүз. Аристотель мына ушул агымдын 3 түрүн ажыратып карап көргөн. Жакындык, окшоштук жана карама-каршылык. Жакындык мисалы үчүн отун, балта, марка, конверт, көз айнек. Ал эми окшоштук кабыл алуучу жана эсте кармалуучу заттар башка предметтер менен болгон окшоштук белгилери боюнча жалпыланат. Мисал келтире кетсек, самолет менен канаттуу куштар, кант менен кар, ай менен топ жана башкаларды мисал келтирүүгө болот. Карама-каршылык жаңы кабыл алуучу зат өзүнө карама-каршы касиеттерге ээ болгон заттарды элестетет. Жарык, караңгылык, тирүүлүк, өлгөндүк, дени соок ооруну, кең пейил, тардык жана башкаларды мисал келтирүүгө болот. Эстин физиологиялык теориясы. Эстин физиологиялык механизмин Павловдун жогорку нерв иш аракетинин мыйзам ченеми менен байланыштырат. Шарттуу убактылуу нервтик байланыш эске тутуунун физиологиялык механизми болуп саналат. Жаңы менен алгачкы эске сакталган байланыш шарттуу рефлекс катары эсептелгендиктен, бул эске сактоо фактысынын физиологиялык негизин түзөт. Эстин түрлөрүнө токтолобуз. Мотордук эс, образдуу эс, угуу эс, логикалык эс жана фенемалдуу эс. Мотордук эс ар түрдүү кыймылдарды эске тутуу жана эске түшүрүү аракетин көрсөтөт. Адамдын чексиз автоматташылган машыгууларынын негизинде мотордук эс түзүлөт. Мисалы үчүн, тишти тазалоо,
көчөгө чыгаарда жарыкты өчүрүү, бийге түшүү эрежелери мисал боло алат. Биз жогоруда мотордук эс боюнча сөз кылып өттүк. Мотордук эс бардык адамдар үчүн мүнөздүү экенине карабастан, аларды түрдүүчө көрүнөт. Мотордук эс бир гана адамдарда эмес, айбандарда да күчтүү өнүккөн. Алардын ичинен мисал катары жылкыны алууга болот. Эмоционалдуу эс адамдын өткөн турмушунда болгон эмоционалдуу кырдаалды мүнөздөйт. Адамда эмоциялуу абалды козгойт. Ал адамдын ишмердигинде чоң мааниге ээ. Анткени адамдын башынан өткөргөн оң терс мазмундагы бардык окуялар анын иш-аракетине, жүрүш-турушуна өз таасирин дайыма тийгизет. Образдуу эс өзүнө угуу, көрүү, жыт сезүү, даам татуу эстерин өз ичине камтып, төрткө бөлүнөт. Күчтүү көрүү эсине сүрөтчүлөр ээ. Мисалы, Левитан аттуу сүрөтчү кыштын пейзажын жазда, жаздын пейзажын кышта тарта алган. Образдуу көрүү эсинин өзгөчө түрүнө эйдерикалык эс кирет. Ал эске эгедер адам кабылган объект көз алдында турбаса да, көрүү мүмкүнчүлүгүнөн толук ажыраганда да, анын элементтерин жаңылбастан кайталап берүүгө күчү жетет. Кезектеги эстин түрү угуу эсине токтолобуз. Угуу эси белгилүү сөз топторун, сөз айкаштарын, текстти же музыкалык информацияларды бир угуу менен аны алгач мазмунун бузбай толук кайталоо, эске сактоо жөндөмдүүлүгүн билгизет. Угуу эси көбүнчө композиторлорго, музыканттарга тиешелүү. Логикалык эс үйрөтүлгөн материалды механикалык түрдө сөзмө сөз эмес, анын негизин, керектүү жерлерин эсте кармап, кайрадан керек болгон учурда эске түшүндүрүүнү туюндурат. Феноменалдуу эс бул эске ээ болгон адам мааниси жагынан байланышкан же байланышпаган ар түрдүү маалыматтарды эч өзгөртпөй толук эсине сактап, зарыл учурда айтып берет жана пайдалана алат. Импринтинг бул кыргызчага которулганда тутуп калуу, эстеп калуу деген түшүнүктү билдирет. Көз ирмемдеги эс, кыска убакыттагы эс, бүтпөгөн аракет эффектисине токтолобуз. Бүтпөгөн аракет эффектиси күчтүү таасир калтырган зор мотивациялык кудуретке ээ болгон иш-аракеттин же окуянын аягына чыкпай үзгүлтүккө учурап, адамдын эсинде жакшы калышын бүтпөгөн аракет эффектиси дейбиз. Окуянын үзүлгөн жери эсте көп калат. Бул адамдын жашына, маселенин кыйындыгына, окуянын таасиринин деңгээлине да байланыштуу болот. Көз ирмемдеги эстеги маалыматтар башка эске сактоо формасына өтпөсө, бир нече секундадан кийин унутулат. Маалыматты эрктүү башкарууга, эсте кармап калууга ачык, так формага келтирүүгө болбойт. Угуу, көрүү, даам сезүү анализаторлору өздөрүнө мүнөздүү, бири-бирине окшобогон көз ирмемдиктеги эске ээ. Кыска убакыттагы эс материалды али баш мээге изи кала элек, ички байланыштары түзүлө элек, анын элеси адамдын көз алдынан кетпей, үнү кулакта угулуп турган моменттин, эске тутуусунун баштапкы этабын мүнөздөйт. Кыска убакыттагы эс ар түрдүү тажрыйбаларды топтоодо, аларды колдонууда чоң мааниге ээ. Эстин негизги процесстери Эстин негизги процесстери болуп, эске калтыруу, эске сактоо жана унутуу процесси болуп эсептелинет. Бул процесстерге биз практикалык сабакта кененирээк токтолобуз. Демек, бүгүн биз сабагыбызда эс жөнүндө түшүнүк ала алдык. Эстин физиологиялык негизи боюнча токтолдук. Эстин түрлөрүн ажыраттык жана эстин процесстери боюнча бөлүктөрүнө токтолдук. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын аягында кыскача эң жеңил варианттагы тесттер менен иштейбиз. Биринчи туура жоопту белгиле. Эстин процесстери: А. Эске сактоо, эске түшүрүү, эске калтыруу. Б. Эмоционалдык, образдык эс. В. Кайталоо, унутуу. Г. Эстөө.
Бул жерде туура жооп вариант А. Эстин процесстери эске сактоо, эске түшүрүү, эсте калтыруу. Экинчи, туура жоопту белгиле. Ар түрдүү информацияларды эч кандай өзгөртпөй толук эске сактап калуу эстин кайсы түрүнө кирет? А. Логикалык эс, Б. Образдык эс, В. Угуу эс, Г. Феноменалдуу эс. Бул жерде туура жооп Г вариант. Ар түрдүү информацияларды эч өзгөртпөй толук эске сактап калуу эстин феноменалдуу эс түрүнө кирет. Үчүнчү, сүйлөмдү толукта. Импринтинг сөзү кандай маанини түшүндүрөт? Тутуп калуу, эстеп калуу. А. Б. Тормоздолуу, козголуу. В. Умтулуу. Г. Козголуу. Бул жерде туура жооп А. Импринтинг сөзү тутуп калуу, эстеп калуу деген маанини түшүндүрөт. Төртүнчү, туура жоопту тап. Эс кандай кубулуш? А. Бардык процесстерди мүнөздөчү кубулуш. Б. Кайталануу же өздөштүрүү. В. Ой жүгүртүү. Г. Түшүнүк. Бул жерде туура жооп А. Эс бардык процесстерди мүнөздөчү процесс болуп эсептелинет. Бешинчи, туура жоопту ата. Эстин түрлөрү. А. Мотордуу, эмоционалдуу, образдуу, логикалык, феноменалдуу, көз ирмемдеги, кыска убакыттагы угуу эс. Б. Мотордуу эс, көз ирмемдеги, кыска убакыттагы. В. Мотордуу, эмоционалдуу, образдуу, философиялык. Г. Мотордуу, психологиялык, кыска убакыттагы, логикалык. Бул жерде туура жооп вариант А. Алтынчы, туура жоопту тап. Эске сактоо операциясына карама-каршы процесс. А. Эске түшүү. Б. Таануу. В. Жоготуу. Г. Унутуу. Эске сактоо операциясына карама-каршы процесс унутуу. Бул жерде туура жооп Г. Туура жоопту белгиле. Адамдын өткөн турмушундагы болгон эмоционалдуу кырдаалды эстөө менен эмоциянын пайда болушу эстин кандай түрүнө кирет? А. Эмоционалдык эс. Б. Кыска эс. В. Мотордук эс. Г. Жөнөкөй эс. Бул жерде туура жооп А. Адамдын өткөн турмушундагы болгон эмоционалдуу кырдаалды эстөө менен эмоциянын пайда болушун эмоционалдык эстин түрүнө киргизебиз. Сегизинчи, туура жоопту ата. Үйрөтүлгөн материалды механикалык түрдө сөзмө сөз эмес, анын кезегин, керектүү жерлерин эсте кармап, керек болгон учурда кайрадан эске түшүрүү бул кайсы эстин түрүнө кирет? А. Мотордук эс. Б. Логикалык эс. Образдуу эс. Г. Көркөм эс. Бул жерде туура жооп үйрөтүлгөн материалдарды механикалык түрдө сөзмө сөз эмес, анын кезегин, керектүү жерлерин эсте кармап, керек болгон учурда кайрадан эске түшүрүү логикалык эс болуп эсептелинет. Вариант Б. Үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма унутуу процессине биз өзүбүз ойлонуп, унутуу дегенде кандай түшүнөсүңөр? Өзүңөр турмуштан мисалдар алып, кыска вариантта эссе жазасыңар. Кийинки сабакка чейин жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.